кантип жаралган качан? Жок, эми ал ошо бир күн отурсам эле келип калыптыр дегенде. Буюрбайсы. Мага кээде обон биринчи чыгып калат, себеби аккордеон менен ойноп ичинде кээде колумду унутуп калбайын дегендей бир сөзүмдү эле сагынып калам кээде отуруп. Такай баягы илгери театрда иштеп жүргөндө, гастролдо жүрүп, күнүгө концерт болуп, компания өтөп жүргөндө күнүгө тартып колуң жатыгып көнүп ушундай болуп калчу эле. Анан кээде ойнобой калсаң колуң бир башкача болуп калат да, ошон үчүн анан кээде ойноп калам. Ошо ойноп калганда кээде бир кайрыктар келе түшөт да. Анан ошол келе түшүп эле анан ошол обон болуп жаралып калат да, анан анын башын аягын оңдоп түшө болгон кылып, кайсы жери кайсы оңго окшошуп атат деп бир сыйра кээ бир жакындарым угушуп көрүп, антип мынтип анан текст тандайм, эмне жөнүндө болуп атат, сен эмнени угуп атасың деп кээ бирөөнү кыйнап сурайм. Анан карындаштарым, инилерим менен ушундай досторум анан ушу сүйүү жөнүндө эле болуп атат деген дешти бир топ. Анан өзүм анан тигиге барам, буга барам. Негизи эле мен обонду биринчи чыгарып алып ар кайсы акынга барсам эле алар оюңдагыдай жазбай, же бир муунун ашырып коет, же болбосо кемитип коет муундарынан. Ошентип отуруп анан кыйналганда өзүм чампалай коюп жүрүп анан ушу акын болуп да кетчүдөй түрүм барбы да. Анан сөзүн да жаза калам, ошентип анан сүйүү вальси деп сөзүн жазып койдум эле.